Фатиха сүрөсүнүн аттарынын бири Рукия деген аты бар. Рукия дегени кайсы бир ооруган адамга дем салсак, ушу Фатиха менен ошол оорусунан айыгууга себеп болот. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү айткан: "Ома адрока аннаха рукия" деп. Сен билесиңби, бул чындыгында шипа деп. Кимде ким ошол шипа экенине ынанса, ишенсе, ошол ооруга себеп болот, шипа болушуна. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул эле Фатиха сүрөсүнүн менен дем салууда таасир бербейт айрымдарга. Себеби ушунун бир тоскоолдуктары бар. Эстеп калыңыздар, көп адамдар сурап калат: дем салабыз, таасири жок. Дем салганда таасири болуш үчүн, пайдалуу болуш үчүн 3 нерсе шарт. Эгерде ушул 3 нерсе болбосо, ал дем пайда бербейт. Биринчиден, мисалы, дем алып аткан адам шек санабаш керек. Салдырып көрөйүнчү, эгерде пайда болсо жакшы, болбосо больницага эле барам же башка жака карам. Мындай тажрыйба катары көрөт да муну. Ушул учурда жардам бербейт дем салуу. Бирөө сизге дем салып берем деди. Анан ошол демге сиз шек санайсыз. Болбойбу, пайдасы барбы жокпу деген экеленүү болот адамда. Ушул учурда эмне кылыш керек? Туура болуш үчүн ынаныш керек. Эгерде ынанбаса, шек санап экеленип турса, пайдасы бербейт. Экинчиден, дем салган адам ошол дем сала турган деңгээлдеги окуй ала турган адам болуш керек. Эми муну кээ бирлер оорлотуп алат. Баланча деген карыкке бар. Тек гана ошолдуку күчтүү, мындай деп. Болгондо ошол Курандагы, мисалы, Фатиха сүрөсүн окуганда туура окуганды билиш керек. Дем салып аткан сүрөлөрүн туура окуганды билиш керек. Эгерде туура эмес окуган болсо дагы пайда бербейт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо, суннада келген, жана Аллах таалам көргөзгөн сүрөлөр менен окуу керек. Кээ бирлер болсо жардам берет деп суннада келбеген нерселерди окуйт же башка бир ашыкча дуаларды окуйт, кошуп кемите турган. Бул учурда да жардам бербейт. Канча 1000 жолу окуса да. Эгер 3 шарт дал келсе, алхамдулилля, дем пайдалуу болот. Дагы айтып кетчү нерсе ошого кошуп туруп, дем салуучу адам менин болгону себеп мен Куранды окуу менен шипа Аллахтан деген ынаным, ишеним болуш керек. Кээ бирлер болсо башкалардыкына караганда меники күчтүү, себепти өзүнө байлап, шипаны да өзүнө байлап койгон, түшүнүктүү да, анан башкаларга да ошондой түшүнүк берет. Бул учурда да жардам бербейт. Муну ошо 3 белгинин бирөөнө кошуп койсок болот. Андан кийин Фатиха сүрөсү бул шипа экен, рукия экен. Мисалы, сууга деле дем салып, таза сууга, анан ошол сууга жуунуп, ошол сууну ичсеңиздер дагы аябай берекелүү, шипа болот. Өзүңүз деле Фатиханы мисалы 7 жолу окуп, сууга дем салып, үйлөп, ар бир окуганда, анан ошол сууну ичсеңиз, жуунсаңыз, бул дагы өтө пайдалуу. Жана ошондой эле Фатиха сүрөсүнүн дагы бир аттарынан Маджид деген аты бар. Даңктуу, улук деген. Куранда да келген, өл Кур'ани Маджид. Улук, даңктуу дегени, алымдар айтат, эгерде адам ошол Куранды барктап, даңктап, улуктап, акыл калчап, ой жүгүртүп, эстеп, Куранды жакын алып жүргөн адам, Куранды Алла таалам даңктуу деп айткандай эле, ал адам дагы барктуу, даңктуу болот дейт, ызаттуу болот. Бүгүнкү күндө ушу үммөтүбүз Куранды таштап койгондуктан, Куран жөнүндө эстебегендиктен, ой жүгүртпөгөндүктөн, маани маңызын түшүнбөгөндүктөн үммөтүбүз даңктуу боло албай атат, урматтуу боло албай атат. Башка адамдардын алдында кор болгондугу, алсыз болгондугу дагы урматтуу, даңктуу болгон Куранды таштап койгондугунда дейт. Ал эми мурунку коомдо ошол эле сахабалар, табийиндер ааламды басып, үстөмдүк кылып, бийиктикте тургандыгында, сиз ал кезде Куранды даңктап, барктап, ар бир аятына маани берип, окуп, түшүнүп жашоосунда ошону практика жүзүндө ишке ашырган эле. Ошондуктан аларды Аллах таалам бийик кылып, даңктуу кылып койду дейт. А биз Куранды артка таштадык элек, Аллах таалам да бизди артка калтырды. Бул Куранды биз түшүрдүк, берекелүү кылып, аны тек гана акыл ээстери эстейт, эске алат деп. Биз бул берекелүү китепти түшүрдүк дегенде, Куран берекелүү, кимде ким ошол ой жүгүртүп, түшүнүп, окуган сайын ал адам берекелүү болот. Эмнесинде берекелүү болот? Мейли ошол убактысында, ушуга короткон убакыты да берекелүү.
жашоосу берекелүү болот, ырыскысы берекелүү болот. Берекелүү Куранга ой жүгүртүп ошо убакыт бөлгөн үчүн. Анан айтат, анан акыл эстүүлөр гана ушунга эстеп акыл калчайт дейт. Баскан турганыңыздын баарын аяттарды эстеп жашооңузда ушуну аткарып атамбы? Келген аяттарга маанилериңиз бар, билген маанилериңиз бар. Ошолорду унутпай кайталап жүрөсүң. Алымдарда ушул Фатиха сүрөсүн айтат. Эң биринчи түшкөн аят деп. Бир топ алымдар жок, Алак сүрөсү түшкөн дейт. Бирок Алак сүрөсү мындай толук түшкөн эмес. Ал эми бул Фатиха сүрөсү Курандагы жападан жалгыз сүрө мындай толук түшкөн дейт. Башка сүрөлөр болсо бөлүк болуп түшкөн болсо, ал эми Фатиха сүрөсү болсо ушу жалгыз сүрө толук, ичинде 7 аят болсо 7 аяттын баары түшкөн дейт. Артыкчылыктарынан. Дагы бир артыкчылыктарынан бул Фатиха сүрөсүндө адамдын жакшылыкка жетип, бактылуулукка жетип, Аллахтын каарынан алыс болуп, ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үммөтүнө чейинки коомдогу адамдар, үммөттөр дейли, ушул Иса пайгамбардын үммөтү, Муса пайгамбардын үммөтү кандай жол менен адашып кетишкен. Жана Аллахтын каарына түшкөн адамдар, жана адашып кеткен адамдар. Буга чейин коомдор эки чоң нерседен, эң чоң адашкан нерселери эмнеде болгон? Бири болсо билип туруп амал кылбай Аллахтын каарына түшүп, билген илимине каршы амал кылгандар болсо, бир топ адамдар болсо, билген илимине илимге болгон кайдыгерлик кылып адашып кеткендер. Бири билип туруп Аллахтын каарына калгандар. Мына ошол нерседен сактануу болгон дуа бар. Сироталлазина ан'амта алейхим гойрил магдуби алейхим валад-доллин. Ушул негизи дуа бир аят болуп түшкөн суранын. Ар бир намазыбызда, рекетибизде Аллах Тааламдан ибадат кылып атканда ушуну жалынып жалбарып суранабыз. О Аллахым, мен ошо адашкандардын жолуна салба, мен ошо билип туруп амал кылбай сенин каарыңа түшүп калгандардын жолуна салба деген дуа бар бул. Анан дагы айтып койчу нерсе, Фатиха сүрөсү жакшылыкты ачуучу деп кээ бирлер той болсо деле, бир бага чыкса деле, үйлөнүү той болобу, эмне болот? Фатиханы окуй берет ачуучу деп. Араб өлкөлөрүнөн дагы Мысырдан да көрүп калдык. Ушуга далил жок негизи. Айрыкча өзгөчө ушуга Фатиханы окуш керек. Сөз канчалык ошо сүрөдөгү маани маңызын жакшы түшүнүп туруп анан намазыңызда окуп көрсөңүз, таасири өтө чоң экенин байкайбыз. Себеби бул Куран жогоруда биз буга чейин да айтканыбыздай жөн эле окуп коюш үчүн эле түшкөн эмес. Жана кыраатына келтирип, ооба туура окуш керек. Бирок эң негизи максат бул эмес. Негизи максат Куранга түшүнүп, ой жүгүртүп, аны унутпай, эстеп, жашообузда амал жүзүндө аткарууга колдонуш үчүн түштү. Бирок шайтандар жана бизди ушул максаттан алыстатып түшүнүп берип, Куранды айрымдар жөн эле ооруларга окуй турган бир дем салуучу каражат кылып колдонот. Айрымдар тек гана өлгөнгө гана окуй турган кылып, айрымдар тумарларды илип баргандай, айрымдар ушундай менде Куран аяттары, коозуктар бар мына деп үйүнө илип койгонго, айрымдар болсо кар кеп болом, Куранды жаттап алсам эле мындай болот экен дегенге колдонуп, бирок Куранда күнүмдүк кайталанып жүргөн ошол Ар-Рахман Рахим, Малик Яумиддин, Ияка набуду ва ияка настаин ичиндеги пайдаларды, эмне маанилерди камтыйт билбейт. Ошол нерседен алыстап кеткен. Мына бүгүн негизи эле жалпы мусулман үммөтүбүздүн абалы ушундай. Өтө жеңил карайбыз, кайдыгер карайбыз, маани маңызына көңүл бурбайбыз. Болбосо Алла Таалам бизге бул мубарак китепти мен силерге түшүрдүм, ой жүгүртүңөр үчүн, түшүнүшүңөр үчүн, жана ушуну эстеп унутпай жүрүшүңөр үчүн деген. Анан каяктагы эстейбиз? Эстегенге чейин бир нерсе окуш керек. Ушунун ичиндеги нерселерди түшүнүш керек. Бул үммөт Алла Тааланын китебин улуктап, барктап, даңктап, убакыт бөлүп мөйүнчө бул үммөттү Алла Таалам көтөрбөйт. Себеби Аллах Тааламдын сөзү да бул, сөзү сыпаты бул Алла Таалам сөзү, Куран. Куранга канчалык маани бересиз, канчалык убакыт бөлөсүз, Курандын таасири сиздин жашооңузда канча деңгээлде болсо, ошондой деңгээлде сиздин өмүрүңүз барктуу, берекелүү болот. Аз болсо аз, көп болсо көп болот. Канча деген айымалар сөзүн окуп келебиз. Курандыга убакыт бөлгөн сайын, түшүнгөн сайын, окуган сайын адамдын убактына да берекелүү болот. Ырыскысына берекелүү болот. Себеби бул мубарак нерсе. Алла Таалам кайсы нерсени берекелүү кылган болсо, ошол береке менен адам алек болсо, ал адамга да берекеси таасир берет. Курандан өткөн улук нерсе жок. Курандын эң чоң максаты түшүнүү экен. Түшүнгөндөн кийин амал кылуу.
Амал кылайлы десек, биринчи түшүнбөсөк кантип амал кылабыз? Алхамдулилля, ушул аяттарын түшүнүп билген сайын, Куранды окуган сайын намазыбызды окуйбуз, рахат алабыз, эстейбиз, таасир алабыз, жашообуз берекелүү болот.